Biz Razzakov'tanı sabahının kezekteki tele berüsünü başladık. Bugünkü bizden öte turgan angemeleşe turgan temabız Emir Razzakov'tan liderlik sapatları. Bu öte manilүү temalardan biri. Liderlik jönünde hazır жаштардын arasında ösüp kalatkan muun жетекчилердин arasında lider kim, liderin kандай kasiyеттери болот, kандай жол менен адам liderlikке жетсе болот деген көп кызыгуулар бар. Ошол үчүн дагы анын үстүнө Раззаков ушул улуу тарых иштерди кайсы өзүнүн лидерлик сапаттарынын негизинде аткара алды деген суроолор келип чыгышы мүмкүн. Ошого бул маселеге атайын арнап токтолдук. Чындыгында лидер деген сөздү көп эле айтылат. Анан кээде Раззаков кыргыз элинин лидери болгон деген сөздөрдү айтышат. Бирок бир талдап көрсөк, лидер сөзү эмнени билдирет? Политология китебинде Москвадан 93-жылы чыккан 156-бетте мындай деп турат. Лидер сөзү англис тилинен келип чыгып, лидер алып баруучу, ээрчитүүчү, жетектөөчү деген маанини билдирет экен. Ошол эле жердеги аныктаманын уланысы да лидер берилген коомчулуктун кызыкчылыктарын канааттандырууга каратылган биргеликтеги ишмердүүлүктү интеграциялоо максатында башкаларга таасир өткөрүү, көрсөтүү жөндөмүнө ээ болгон адам. Башкаларга таасир өткөрүү, андан көрсөтүү жөндөмүнө ээ болгон. Байкасаңыз жөн эле чакырган эмес, ураан таштаган эмес, таасир өткөрө билген жана ошону өзү жеке өзү үлгү көрсөтүп, ошону менен башкаларды улуу иштерге, улуу жаратмандыкка, эрдиктерге, эмгекке, түзүүчүлүккө, чыгармачылыкка шыктандыра билген адам ошол лидер деген атка татыктуу болот экен. Чындыгында Раззаковдун өмүрүнү, ишмердүүлүгүнү иликтеп көрсөк эгер, аларга мен толук токтолбойм, бир-эки моментин айтып берейин. Биз көбүнчө Раззаков жөнүндө сүйлөгөндө аны 5 жыл өкмөт башчы, анан 11 жыл биринчи катары жетектеген мезгилини гана назарга алабыз. Келиңиздер, эгерде биз кеңири масштабта тарыхый документтерди иликтеп чыксак эгер, Исхак Раззаковдун лидерлиги Өзбекстанда байкалган. Ал ошол жакта дагы калыптанган. Азыр мына 20-30 ошол кезде 20-30 миллион калкы бар Өзбек республикасында кандай кызматтарды аткаргандыгына бир назар салып көрөлү. Ал жөнөкөй тарбиячы, педагог, мугалим болдикти эң сонун аткаруу менен биргеликте Москвада пландоо институтун бүтүрүп келгенден кийин алгач Өзбек ССРнин мамлекеттик пландоо комитетинин председателинин орун басары, андан кийин председатели, ал эми ага чейин Фергана областында ошол бөлүмдү башкарып, андан маани бериңиз, Өзбекстандын эл агартуу министри. Бул кандай деген чоң маселе. Бир кыргыз жигити Өзбекстанда билим берүүнүн лидери болуп ошону жетектеген болсо, андан кийин Өзбекстан Компартиясынын пропаганда жана агитация боюнча секретары, андан кийин Өзбек ССРнин эл комиссарлар советинин төрагасынын орун басары кызматына жеткендиги бул өзүнчө бир анын лидерлик сапатынын көрсөткүчү болуп эсептелет. Эми буларга дагы терең токтолууну туура деп көрбөдүм. Аны башка булактардан окуп алсаңыздар болот. Анан мына китепте дагы берилген. Мындан тышкары Исхак Раззаковдун ошол Өзбекстанда
Москвада ишмердүүлүгүнү 2000-жылы чыгарган китебиз Ысқақ Разақов китебинде архивдик материалдардын мындадагын негизинде учкай баяндаганбыз. Азыр эми мен ошол лидерликтин табигатыны ачууга болгон илимий көз караштарга бир аз эми жогорулап чыга баштайлы. Бул жерде ал лидерлигини иликтегенде азыркы күндө политология илиминде дүйнөлүк масштабтагы мына лидерликтин табигатыны ачып берип негиз салуучулардын бири Макиавелли болуп эсептелет. Мен ошо Макиавеллинин лидерлик боюнча эмгектери менен таанышып чыгып, Разаковдо Макиавелли көрсөткөн ошол лидердин негизги критерийлердин төртөө деп эсептелген, анын толук баардыгы бар экендигине ыналып калдым. Ал мындай деген: башкаруучу өзүнүн талапкерлери үчүн ар дайым даанышмандык жана адилеттүүлүктүн үлгүсү болууга тийиш. Маани бериңиз, лидер биринчи кезекте даанышмандык, адилеттүүлүктүн үлгүсү болууга тийиш. Ал анын бул сапаттарын ошол кезде чогуу иштеген Абсамат Масалиев, Сыдыкбеков, Самсалиев жана башкалар, мына Турабай Кулатов көп жолу белгилешкен, Качкеев жана башка бир топ, ошо Казыдый Камбаев жана башка бир топ чогуу иштешкен үзөңгүлөр, жолдоштору, соратниктери. Андан кийин карап көрсөк дагы Макиавеллиде мындай жактары бар. Лидердин эң маанилүү касиеттеринин арасынан Макиавелли төмөндөгүлөрдү белгилеп көрсөтөт. Маани бериңиз: демилгелүүлүк, мамилечилдик, тамашаны түшүнүүчүлүк, энтузиазм, өзүнө өзү ишенүүчүлүк, ымалалуулук, курч акылдуулук, компетенттүүлүк. Мына карасаңыз эгер, мынанын арасынан эми демилге, мамилелүүлүк түшүнүктүү, мына энтузиазм менен мынауга бир маани берип кетели: өзүнө өзү ишенүүчүлүк. Эчендеген Кыргызстандагы жаңы башталыштардын демилгечиси, энтузиазм башчысы болуп чыккандыгына тиешелүү темага келгенде айтып кетебиз. Андан кийин эң кымбат нерсе өзүнө өзү ишенүүчүлүк болуп эсептелет. Анткени өзүнө өзүнө ишенүүчүлүк менен гана башка адамдарда ишенимди пайда кылуу мүмкүн. Ушул сапаттарга ээлиги жөнүндө айтылат. Мына ушунун дагы эми Кыргызстанга келгендегисиге келсек, 45-жылы өкмөт башчы болуп, андан кийин Кыргызстанды 50-жылдан баштап жетектей баштаганына келсек, мындай салыштырууну айтсак туура келсе керек. Кыргызстан Компартиясынын биринчи катчылыгына Разаковго чейин жалаң орус же башка Европа улутудан болгондор гана жетектеп келген экен. Мына бул китептин 34 бетиде берип кеткенбиз. Каменский 24-25, андан ары Узиков, Шубриков, Кульков, Шахрай, Белоцкий жана башка, Боголюбов менен Вагов, Амосовдор бар. И кыргыз улутунан Кыргызстандын биринчи жетекчиси болуп жетектеген 50-жылдардан Ысқақ Разақов болуп эсептелгендиги өзү дагы анын лидерлигинин белгиси болуп эсептелет. Туура Ысқақ Разақовго чейин мына Жусуп Абдрахманов, Орозбеков, Исакеев, Айдаралиев, буларды тарых чындыгы үчүн айтып кетишибиз керек. Кыргыздын чыган уулдары болгон. Булар жөнүндө да бул китепти эскерип кеттик. Ошол эле учурда мына биринчи жетекчи болуп Кыргызстанды башкарган биринчи кыргыздыгы болуп эсептелет. Анан лидерлердин дагы бир көп типтүү болот экен. Аны иликтеп чыккан Америка Кошмо Штаттарынын Огайо штатындагы университеттин профессору Маргарет Хермандын системаларыны үйрөнүп чыгып, ошону менен анан Ысқақ Разақовдун мындай сапаттарыны салыштырып чыктык.
Antkeni biz egerde Iskak Razakты özümüzdün köz karıştan gana uluu insan, lider, jetekçi deyiversek, al dünyölük maçtaptagı jalpı kriteriýge turu kelеби jokpu dep turup, oşonu eski alıp karasak agar, oşol Herman'da mınday deyip liderlerden arası klasifikasiyalap çıkkan, oşonun arasında Razakты alıp körsek agar, al Herman'dın sisteması boyunca lider altandın türünü öküret eken. Altın emes, köşün baykalı altandın. Al eni al sözdün çeçmelenişine düşüp gelsek agar, bu tipteki altan degen bu tipteki liderler realdуулukka karata öz köz karашынын boluşu, kalagan kelечеги жөнүндө элес образдын болушу жана ага жетүүнүн каражаттарını bilip ошого айланасыдагыларды уюштура билүүсү менен айырмаланат. Lider altan sözünün çeçmelenişi tuğ alıp jürүүчү, tuğ alıp başkalardı erçitip jürүүчү degen maanege kelet eken. Mına uşul бұл жерде кеңири чечмеленген, мен ага кеңири токтотулуп отурбайын. Ал жерде лидердин бир дагы Herman'ın sistemасы боюнча төмөнкү сапаттар көрсөтүлөт экен. Разакыттын дагы бир өзгөчөлүгү Кудай берген табигаттан тыш чечендик, лидердик, анан харизматикалык жөндөмдөрү бар экен. Харизматикалык дегенге табигаттан берилген, купуя Кудайдан берилген тубаса жөндөм. Бирок ошол тынымсыз эмгектин, аракеттин, изденүүнүн, үйлөнүүнүн айы менен көркүнө чыккан жөндөмдү. Алар кайсылар дегенде Herman'dагы системага салыштырып айтсак, мына төмөнкүлүктү интеграциялык, ориентациялык, инструменттик, мобилизациялык, коммуникациялык, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук жана тартиптин гаранты деген. Мына ушулардын ар бирине бул жерде чечмелеп бергенбиз. Бул айныкса мына эки көрсөткүчкө токтолуп кетким келет. Интеграциялык деген. Интеграциялык типтеги же сапатка ээ болгон лидер ал чоң максат идеялардын негизинде жалпы элди, алардын улутуна, уруусуна, партиясына, жайлашкан орду көз карашынан карабастан бардыгын жалпы элди бир улуу максатка бириктирип, ошолорду шыктандырып ээрчите билген адамда, интеграция бириктире билген адамда. Андан кийинкиси дагы бир өзгөчө маани берип кете турганым коммуникативдик функциясына ээ болгон экен. Ал ар түрдүү уюм тап катмарлар менен түз байланыш түзүү аркылуу аларды улуу ишке шыктандырып, алар менен байланыша билгендиги, бул өзү дагы биздин Ыскак Разактан эми лидер катары ала турган дагы бир сабактарыбыз болуп эсептелет деймин. Ушул жерде Ыскак Разактын лидерлик сапаттарынын өзү bölümünün bir çoğun bölükçösünü bütürdük. Mınavıl bugünkü Razaktanı sabagımızda şunu men jıyıntıktap, kelerki berüde jolukuşuğuzga çeyin salamatta bolunuzlar dep aytam.